بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب كتعليم صبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Аламдарды жаратқан Аллах Таалаға чексіз мақтаулар болсын, жана пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салауаттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин кезектеги тafsir сабагыбыз буюрса, биз буга чейинки сабактарыбызда Кур'андагы кыска сүрөлөрдүн кээ бир tafsirlерине токтолуп атканбыз. Алак сүрөсүнүн tafsirine токтолуп алдык, жана Кадыр сүрөсүнүн tafsirine, жана бүгүнкү сабагыбыз буюрса Байина сүрөсүнүн tafsirine токтолобуз. Кур'анда 8 аяттан турган Байина деген ат менен белгилүү болгон сүрө бар. Бул сүрө албетте Кадыр сүрөсүнөн кийин эле келет. Макки сүрөлөрдөн эми бул сүрөлөрдө эки шариятты ажыратып берген сүрө деп дагы аталат. Мындайча айтканда, жөөттөрдүн, христиандардын жана момундардын арасынан кимдин дини, кимдин шарияты туура экендигин баяндаган сүрө. Ошондуктан Байина деп Байина сүрөсү деп аталып калган. Мындайча айтканда, ачыктап, баяндап, түшүндүрүп, жана кайсыл дин туура, жана кайсыл динди кармангандардын акыбети кандай боло тургандыгы туурасынан дагы баяндалган сүрө. Ошондуктан Байина деп аталып калды. Эми Байина сүрөсү Кур'ан-ы Каримдеги 98-чи сүрө болуп эсептелинет. Мадинада түшүрүлгөн сүрө 8 аяттан турат, жана 94 сөздөн жана 398 тамгадан турат. Эми өзүнө чейинки сүрө менен кандай байланышы бар дей турган болсок, Байина сүрөсүнө чейин албетте Кадыр сүрөсү келет. Кур'ан-ы Каримдеги катары менен келген сүрөлөрдүн ортосундагы, мындайча айтканда, бир тыгыз байланыш болот. Аллах Таала Кадыр сүрөсүндө, Кадыр кечесинде Кур'анды түшүргөндүгүн баяндаган болсо, ал эми Байина сүрөсүндө болсо ушул Кур'анга ишенип, иман келтирген жана ишенбей четке каккан эки топ туурасында баяндайт. Эми Байина сүрөсүнүн фазилети кандай дей турган болсок, Убай ибн Кааб радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн кутту хадисинде мындай дейт: кимде ким Байина сүрөсүн окуй турган болсо, кыямат күнү Аллах Таала ал адамды ыйман келтирип, жакшылык иштерди жасагандардын сап башында жаратат дейт. Эми сүрөнүн аталышы жана мазмуну кандай дей турган болсок, Байина сөзү бул ачык айкын далил деп айтып кеттик. Эми бул сөз сүрө ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сыпаты катарында колдонулган. Эми сүрөдө Кур'ан-ы Каримдин ачык далил экендигин дагы баяндап атат. Себеби дегенде мушриктер, кафирлар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ачык айкын бир далил сурап атышат да. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарлыгы акыйкат экендиги тууралуу баяндалат. Аны менен катар ачык далил болгон Кур'анды китеп ээлери, христиандар менен жөөттөр кабыл албай койгондугу туурасынан да баяндалат. Эми Байина сүрөсүндө биз айтып кеткендей, негизги маңыз эмне туурасында камтылган дей турган болсок, эки топ туурасында баяндалат. Айтор, кээ бир адамдар ыйман келтиришпейт, мына ушулар туурасында да баяндалат. Кээ бир инсандарга Байина, мындай ачык далилди көрсөтүп турсаң дагы, бул дүйнөдөн өтө тургандыгы акыйкат болуп атса дагы, өтүп аткан адамдарды көзү менен көрүп атса дагы ачык айкын далил сурай беришет. Мына ошондойлорго дагы далил катары бул сүрөдө эскерилген. Жана кээ бир инсандардыга, мындайча айтканда,
bir nersени сездирип туруп эскертпесең көз ачылбайт, мындай кабыл албайт. Мына ошолорго дагы эскертүү катарында Аллах субханаху ва тааля бул сүрөдө кээ бир инсандардын кылган иштеринин акыбети кандай болот? Иман келтирип, айтор Аллах субханаху ва тааля түшүргөн динди карманган инсандардын акыбети кандай боло тургандыгы жана Аллах таала андай инсандарды эмне менен сыйлай тургандыгын да ачык айкын баяндайт. Жана иман келтирбей, дагы деле ушундай бир далилдерди сурап, дагы деле ушундай бир туура далилдерди, туура нерсени четке кагы бергендер туурасында дагы баяндалат. Алардын да масири, алардын да бара турган жайы кандай боло тургандыгы туурасында дагы бул сүрөдө кенен баяндайт. Эми биринчи сүрөнүн биринчи аяттын тафсирине токтоло турган болсок, ба'да аузу биллахи минеш шайтонир раджим. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Эми китеп ээлери, жөөттөр жана христиандар китеп ээлерине мындайча айтканда тоо ташка сыйынган кээ бир мушриктерге, капырлык кылгандарга ачык далил келмейинче адашууларынан мындайча айтканда кутула алмак эмес дейт. Аллах таала алардын ар бирине эскертүү берүүдө, тоо ташка сыйынгандар, Аллах тааланын пайгамбарын жана пайгамбар деп эсептебестен, жана Аллах тааланы Кудай деп эске албастан, жана анын ыйык китебин дагы четке каккандарга дагы эскертүү болуп атат. Бул аятта Аллах таала ачык айкын далил менен алардын тутунган дини, кылган ибадаты туура эмес экендигин дагы Аллах субханаху ва тааля баяндап атат. Байина деген бул ачык айкын далил. Аллах таала тарабынан Кур'ан Карим түшүрүлүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жиберилгенден кийин айрым китеп ээлери жана мушриктер акыйкатты таанып, буга чейин тутунган дининин бир жаңылыштык экенин моюндашкан, бирок азыркы күнгө чейин бул акыйкатты таң албай келишет. Эми мунфаккина дегенден максат алар ушундай нерседен кутулушту, таштап жатышты. Эми лам якунил лазина кафару мин ахлил китаби вал мушрикин. Эми лам якунил лазина кафару. Алар ислам дини келгенге чейин өздөрү сыйынган, өздөрү дин деп тутунуп келген диндерди дагы четке кагышты. Себеби алар бир туура дин келгендигин, бир далилдүү, ачык айкын дин экендигин байкашкандан кийин өзүнө чейин, мисалы буга чейинки карманып келген диндерди дагы четке кагышты да, ал диндерди кармабай калышты дейт. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар катары жиберилгенде айрым мушриктер өздөрүнүн бутпарастыгынан, айрым капырлар капырлыгынан кайтып ачык айкын акыйкат динди кабыл алышкан деген дагы мааниси бар. Эми Аллах субханаху ва тааля тарабынан түшүрүлгөн илахи диндер бар. Жана адамдар өзү ойлоп таап дин деп атап алган кээ бир диндер дагы бар. Жана китеп ээлери деп эсептелген жөөттөр менен христиандар бизге да китеп түшүрүлгөн, кыяматка чейин ушул китептин өкүмү менен жашайбыз деп өздөрүнүн диндерин туура деп көргөндөр бар. Жана Муса алейхиссаламга да китеп жиберилген. Буга Кур'ан Каримдин түшүрүлүүсү менен мурдагы китептердин өкүмү жокко чыккан. Экинчиден, жөөттөр менен христиандар пайгамбарына түшүрүлгөн китепти бурмалап, өзгөртүп, айтор инхираф кылып салышкан, өзгөртүү киргизип салышкан. Эми булардын ушундай бир китепке кыянат кылгандыгы кыяматка чейин сакталып кала берет. Аллах субханаху ва тааля ушундай бир туура китеп түшүрсө, алар өздөрүнүн бир кызыкчылыгын ойлоп, ошол китепке бурмалоо киргизип салышты. Өздөрүнүн кандайдыр бир ак сөөк издеп, өздөрү гана бир бейиштик, өздөрү гана бул ааламды башкарыш керек экендигин өздөрүнүн ошол Аллах таала тарабынан жиберилген китепке кошумчалап салышты. Эми Аллах субханаху ва тааля ал китептин бурмалангандыгын өзүнүн ыйык китебинде, Кур'ан Каримде кошумчалап дагы баяндап атат. Албетте буну инсандар, биз өзүбүз
алардын китептери, аларга түшүрүлгөн Таврат же болбосо Забур, Библия, дагы башка китептер бурмаланган экендигин биз өзүбүздүн оюбуздан тапкан жерибиз жок. Бул жерде Аллах субханаху ва тааля өзү баяндап атат. Эми ислам дини жаңы келгенде Меккеде эки гана топ болгон. Алар мусулмандар жана капырлар. Меккеде кимдин иман келтиргени, кимдин капыр экени айдан ачык белгилүү болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана сахабалар Мадинага хижрат кылып мусулмандар кубаттана баштаганда үчүнчү топ пайда болот. Алардын үчүнчүсү бул мунафыктар пайда болду. Эми мунафыктар булар жүрөгү менен иман келтирбеген, бирок тили менен келиме келтирип, жүрүш турушу аркылуу мусулман болуп көрүнгөн адамдар булар мунафыктар. Эми кыяматта дагы алардын даражасы, айтор алардын азабы оор боло тургандыгы туурасында дагы Аллах субханаху ва тааля өзүнүн ыйык китебинде ачык айкын баяндаган. Демек, бул биринчи аятта Аллах субханаху ва тааля өзүнүн динин ачык, айкын, туура дин экендигин дагы баяндоо максатында бизге бул Байена сүрөсүнүн биринчи аятында эскертип атат. Имандан кийинки экинчи аяттын тафсирине токтоло турган болсок, Расулун миналлахи ятлу сухуфан мутаххара. Аллах Таала тарабынан пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга таза кабар, Кур'ан Карим түшүрүлдү. Жана аны таза бойдон башкаларга жеткирүү милдети жүктөлдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул Кур'ан Каримди окуп берүүдө, түшүндүрүп берүүдө, айтор Кур'ан Каримдин ичиндеги өкүмдөрдү жеткирип берүүдө өзүнө бир милдеттендирме алды дагы. Аллах субханаху ва тааля бул Кур'ан Каримди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эмне үчүн түшүргөндүгүн ва анзална илейка зикра литубайина линнаси ма нузила илейхим деп биз сага зикирди түшүрдүк. Бул зикирди түшүрүүдөн максат ошол литубайина линнас, адамдарга ачыктап баяндап бериш үчүн биз сага ушул Кур'ан Каримди түшүрдүк дейт. Эми жараткан Аллах Тааланын ыйык кабарлары жазылган Кур'ан Карим, бун Кур'андын ичинде көптөгөн өкүмдөр бар, көптөгөн буйруктар бар, көптөгөн бир маселелер бар, кереметтер бар. Эми мына ушуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям инсаниятка жеткирип бериш керек. Анчиндеги өкүмдөрдү туура, так, эми таза өкүмдөрдү таза абалда жеткирип бериш керек. Эми илимдин өнүгүүсү менен Кур'андагы кереметтерди далилдеген толтура азыркы учурда ачылыштар жасалууда. Мунун баарын Аллах Таала айтор өзүнүн ыйык кабарында, ыйык Кур'ан Каримде ачык айкын баяндап койгон. Эч убакта Кур'андагы бир эскерилген окуялар же болбосо илимий ачылыштар адамдардын азыркы учурдагы бир ой жүгүртүүсүнө же болбосо илимий бир деңгээлине каршы келбейт. Бардыгы ачык айкын, мындайча айтканда, кайра Кур'андагы илимий ачылыштар адамдардын бир жашоо шартына дагы туура келип, жана алардын бир илимий ачылышына дагы дал келип атат. Эми Кур'ан Каримдин бул таптаза барактарына жин шайтандардын айтор эмне үчүн бул жерде Кур'ан Карим бул таза барак деп аталып атат, же болбосо бул таза китеп деп аталып атат дей турган болсок, себеби дегенде таза Аллах субханаху ва тааля тарабынан, улук Аллах субханаху ва тааля тарабынан түшүрүлгөн дагы, жана бул өзүнүн ишенимдүү бир периштеси аркылуу жана өзү тандап алган инсанияттын ичинен ишеничтүү пайгамбардын жүрөгүнө түшүрүлгөн. Мындайча айтканда, эмне үчүн бул таза китеп деп аталганда, себеби дегенде жин шайтандар аралашкан эмес, эч убакта мындай бир кандайдыр бир жаман нерсе аралашкан эмес. Ошондуктан таза китеп. Эми фиха кутубун кайима. Эми бул таза китепте эмнелер камтылган дей турган болсо, бир гана таза маселелер, адамдардын жашоосуна ушундай бир пайда алып келе турган бир темалар гана камтылган, жана туура өкүмдөр камтылган. Эми кимде ким Кур'ан Каримди окуй турган болсо, Кур'ан Каримдин ичиндеги буйруктарга амал кыла турган болсо, алар бир гана туура жолдо болушат, жана туура жолду гана табышат. Айтор бул дүйнөдө жана акыретте дагы бактылуу болушат деген бир сыр камтылган. Таза дегенде максат мына ушул. Мындайча айтканда, таза дегенде бир жерде тазалап, мындай бир
кир жерди тазалап коюп анан кийин таза болуп калды деген жок. Бул табиятынан Кур'ан Карим негизи Аллах Таала тарабынан таза болуп түшүрүлгөн жана инсаниятка бир гана таза жашоону гана тартуулайт деген бир сыр баяндалат. Байина болот. Байина сүрөсү дегенден максат мына ушул таза жашоону баяндап берип жатат Байина сүрөсү. Андан кийинки 4-аятта аятта болсо وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Эми китеп ээлери өздөрүнө ачык айкын далил келгенден кийин өз ара бөлүнүп кетишти. Айрымдары акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга иман келтиришсе, кээ бирлери өздөрү иман келтирип, өздөрү кандайдыр бир кафырлыгынан дагы баш тартып, кээ бирлери айтор ушундай бир экиленип, эки жүздөнүп калышты. Кээ бирлери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды пайгамбар экен деп таанып, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аркасынан ээрчигендер дагы пайда болду. Эми андан кийинки 5-ci аятта болсо وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Эми аларга бир чыныгы таза дин түшкөндүгүн мына ушул аяттарда Аллах субханаху ва таала баяндап берип атат. Эми бул дин айтор Кур'ан Каримдеги түшүрүлгөн бир өкүмдөр жөндөн эле бир таза деген аты эле таза эмес, анын ичиндеги бир буйруктар, өкүмдөрдүн бардык адамзаттын жашоосуна бир таза жашоону алып кире турган бир дин экендигин дагы да баяндаш үчүн бул жакта кимде ким бул Кур'ан Каримдеги өкүмдөрдү бекем кармап, бир гана Аллах Таалага сыйынууга, намазын, зекетин, айтор Аллах Таала буйруган өкүмдөрдү так туура аткара турган болсо, демек ал инсан шек күмөнсүз мындайча айтканда бул туура жолдо болот жана бул жашоодо дагы таза өмүр кечирет деп. Эми Ибн Аббастын айтуусу боюнча динул каййима дегендеги максат бул жерде китептин өзөгү туура дин. Себеби Кур'ан Каримде туура менен туура эмес, жакшы менен жаман, жакшы менен жаман, туура менен туура эмес, жакшы менен жаман, адал менен арам маселеси баяндалат. Кимде ким ушул китептин ичиндеги өкүмдөргө амал кылчу болсо, демек туура динди карманган болот дейт. Эми туура дин бул акыйда маселесинде кайсыл дин туура эмес дей турган болсок, эми негизи эле биздин имам Матуриди акыйдасында диндин кайсынысы туура же туура эмес экендигин кантип билебиз дей турган болсок, ушундай эреже бар бизде: юграфу дин бис-сам'i вал акл. Дин ушундай эки эреже менен билинет. Эң негизгиси ас-сама. Ушул тарыхка дагы туура келиш керек жана акылга дагы сыйыш керек ал дин. Эч убакта бир күнү пайда болуп, кайра эртеси күнү жок болуп кетпеш керек. Мындайча айтканда, акылга дагы сыя турган болуш керек. Бүгүн бирөө жарым балким дин деп бир нерсени сыйынып жатып, эртеси күнү кайра эле ал нерсени талкалап салып же болбосо кайра кээ бирлери убагында ушундай бир шириндиктерди Кудай деп ошол нерсеге сыйынып курсак ачканда кайра жеп койгон. Бул акылга сыйбайт. Эми дин деп бир таанылыш үчүн тарыхы болуш керек. Бир канча тарыхы болуш керек. Мындай бир туура санжырасы так болуш керек. Жана акылга дагы сыйыш керек. Эми бул ислам дини туура экендигин мына мындан кийинки аяттарда дагы мисалы кафырлардын дини кай жака алып бара тургандыгын, ислам дини адамдарды кай жака жетелей тургандыгын мына азыр бул жакта экинчи топ кандай боло турганын баяндайт. 6-cı ayatta olsa innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha ulaike hum şerrul bariyet. Hem hakikatta kitebeylerinin jana müşriklerden çıkan bir işemböçülü tozoktun alılıngon otunda tübölükke kalışat. Alar kandaydır bir insaniyatların arasından en bir jamandары, bir jirkenişli adamlar oldu. Sebebi degende өздөрүн тозоктук кылып алышты. Акыйкат дини келе турган болсо, ошол динди кабыл албастан аны четке кагышып, өздөрүн ушундай бир тозоктук кылып алышты дейт. Эми
Адамзаттын ичинен да кимдин жакшы, кимдин жаман экенин Аллах Таала туткан динине карап туруп эле билип койсок болот. Мындайча айтканда ким туура эмес, кимдики акыйкат эмес, ким жалганчы, ким чынчыл экендигин да ошол карманган дининен эле билсек болот. Себеби дегенде биздин динибиз акыйкат дин, туура дин, дайыма ушундай бир туура нерсени гана айтууга чакырат, туурага гана үндөйт жана жалгандан тыят. Эми жалган диндер алар бир гана балким ойдон чыгарылган дин болгондуктан, балким инсаниятты да ушундай бир жалган айтууга бир аз негизги бир уруксат берип коюшу да ыктымал. Эми андан кийинки 7-нчи аяттын тафсирине токтоло турган болсок, эми инналлазина аману ва амилус салихати улайка хум хайрул бария. Ал эми ыйман келтирип, жакшы иштерди жасагандар жараткандын эң жакшы махлуктары деп Аллах субханаху ва таала ушул динди карманган адамдарды өзгөчө баяндап атат. Эми хайрул бария дегенден максат жаратылган адамдардын ичинен эң жакшы инсандар мына ушулар. Бул аят аркылуу Аллах Таала салих пенделерин периштелерден да жогору даражага чыгарууда. Себеби дегенде жаратылгандардын арасында периштелер дагы бар да. Андан кийинки 8-нчи аятта Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah. Эми мына ушул топтогу туура жолдогу инсандар үчүн тартууланган ушундай бир мына ушул момундарга Аллах субханаху ва таала тарабынан бир сый бар дейт. Алар ушундай бир дарыялар каптаган, ушундай бир дарыялардан турган бейиш бакчаларында болушат. Эми момундар ал жерде түбөлүк калышат. Аллах Таала алардан разы болду. Алардын амалдарын Аллах субханаху ва таала кабыл кылды. Жана алар дагы убагында карманган дининен разы эле. Аллах субханаху ва таала дагы булардан разы болду дейт. Эми бул жакшылыктардын бардыгы албетте Аллах Тааладан. Эми Аллах субханаху ва таала убадасына бек, мындайча айтканда, кээ бир инсандарга биз ишенебиз дагы, ишеним артып, аларга кандайдыр бир аманатыбызды беришибиз мүмкүн. Себеби ага ишенип атабыз, убадасына так сөзүнө турат деп. Эми Аллах субханаху ва таала дагы мына ушул инсандагы ишенимдин, эми Аллах субханаху ва таала инсаниятка ишеним берип атат. Мындайча айтканда, Аллах Таала инсандарды өзүнө ишеним арттырууга бир ушундай бир жөндөм берип аткандан кийин, демек бизде ушундай ишеним болуш керек. Ишеним, мындай бир ыйман болуш керек. Аллах Таала бизге ушундай бир бейишти даярдап койгон. Мына ушул кылып аткан амалдардын баары текке кетпейт. Албетте ушунчалык кыйынчылык менен, мындайча айтканда, окуп аткан намазы болсун, зекети болсун, ажылыгы болсун, умралыгы болсун, айтор элине кылып аткан бир кызматы болсун, ошонун баардыгы текке кетпейт деген бир ишеним болуш керек да. Аллах субханаху ва таала дагы ошого жараша убадасына турат, мындайча айтканда, бейишти насип этет. Эми кимде ким Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетем десе, баардык жакшы амалдарын анын ыраазычылыгы үчүн гана аткарыш керек. Болбосо кыямат күнү Аллах Таала үчүн кандайдыр бир окулбаган, канчалаган намаз ээсинин айтор жүзүнө Аллах субханаху ва таала карабай коюшу да мүмкүн экен. Мындайча айтканда, биз дайыма намаздан кийин вала тадриб биха вужухана я раббал аламин деп дуа кылабыз. Эми ошол кылып аткан ибадаттарыбыз менен Аллах субханаху ва таала акыретте жүзүбүзгө урбаса экен, ошол окуган намазыбыз менен жүзүбүзгө урбаса экен деп биз Аллах Тааладан суранып кетебиз. Эми кылып аткан ибадаттарыбыздын да канчалык деңгээлде кабыл болуп аткандыгы Аллахка гана маалым. Жана Аллах Таала бизден разы болуп атабы ошол ибадаттарыбыздан. Кимибиз балким намазда туруп канчалык деңгээлде балким жөн эле мындай ийилип коюп атабыз, кээ бирлерибиз балким жөн эле эл көрүш үчүн окуп коюп атабыз, балким канчалык деңгээлде ниетибиз таза. Анын баардыгын Аллах Таала билип турат. Эң негизгиси биз Аллах разылыгы үчүн гана окушубуз керек. Мына биз ушул менен Байина сүрөсүнүн тафсирине токтолуп алдык иншалла. Биз эмки сабагыбыздан буйруса Зәлзәлә сүрөсүнүн тафсирине токтолобуз.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة العلماء